Жердин магнит талаасын гигант тилке түрүндөгү магнит катары түндүк жана түштүк географиялык уюлунун ортосунда элестетсек болот. Бул магниттин түштүк аягы болжол менен түндүк географиялык уюлда жайгашкан. Ал эми түндүк болжол менен анын түштүк географиялык уюлунда. Көптөгөн тажрыйбалардын жыйынтыгы боюнча географиялык жана магниттик уюлдар дал келбейт. Түштүк магниттик уюл кеңдигинин 75 градусунда жайгашкан жана 99 градуста батыш узундугунда. Ал түндүк географиялык уюлунан болжол менен 2100 км алыстыкта. Түндүк магниттик уюл 66,5 градуста түштүк кеңдигинде жана 140 градус чыгыш узундугунда жайгашкан. Магниттик огу түндүк жана түштүк магниттик уюлун бириктирген сызык. Географиялык огу менен дал келбегенин жана жердин борборунан өтпөгөнүн байкайбыз. Жердин магнит уюлдарын жайгашышы үзгүлтүксүз жай өзгөрөт. Бир нече ондогон жылдан бери бул сакталууда. Эгерде жердин магнит талаасын өзгөрүүсүн геология тарыхынын рамкасында элестетсе, бул миллиондогон жыл. Анда жердин магниттик уюлдары жылып гана койбостон, ошондой эле бир нече жолу өзүнүн уюлун алмаштырган. Жердин магниттик уюлу анын үстүндө жайгашканын байкаш керек.